Таштанды полигонун чечүү, ал жерге таштандыны кайра иштете турган заводду куруу маселеси ар бир калаа башчы алмашкан сайын көтөрүлөт. Ар бир калаа башчы алмашкан сайын келишим түзүлөт, бирок жыйынтык жок. Сиздин ушул калаа башчы катары кызмат кылып жаткан мөөнөтүңүздө дагы мындай келишим түзүлдү. Аягына чыгабы? 2022 жыл менен ушул маселе чечилип, 2023 жылда кайрадан ушул завод курабыз деп кайрылып келбейбизби? Иш мындан ары уланабы деген суроо. Бул эми мага чейин дагы мындай долбоорлорду ишке ашырабыз деп менден мурдакы мэрлер да аракет кылып келген. Мен эми мурдакы мэрлердин кандай иштегенине аны эл баа берет. Мен иштегениме да эл баа бериш керек. Мен bir 12 мамлекеттин чоң компаниялар менен ушу 5-6 айдын ичинде жолугуп келдим. Чет мамлекетке да бардым, инвесторлорго да жолуктум. Бирок көбүнчө эле бул баягы меморандум түрүндө калып калган. Бул меморандум, бул намерение. Эч ким мындай милдеттем албайт. Ушу ой бар, түзөр, ниет эле кылып коюшкан да. Бирок биздин мен айтып кетейин дегеним, ошол 12 чоң компания, чет элдик компаниялар менен сүйлөшүүдө 12 меморандум болгон. 12-нин ичинен азыркы кезде биз контрактка кол коюу маселесин 2 чоң мамлекет, 2 чоң компания менен экспертный группа азыр иштеп атат. 1 ай болуп калды биздин свалочный полигондон. Майда чүйдөсүнө чейин мурда калып келген 22 миллион евросунан бери казып чыгып, деги эле ушул свалочный полигондун историясын барын көтөрүп чыгып туруп, азыр топосъемкаларын жасап, бизнес проекттерин даярдап атышат. Бул чехтердин компаниясы, бул бир 70% переработка мусор боюнча булардын проекти ошондой. Мен муну Чехиядан, Австриядан көрүп келдим бул заводдун. Чынында жакшы завод, Европа мамлекеттеринде ушундай заводдор ошонун. Мурдакы Прага шаарынын мэри азыр ошол чоң компанияны возглавить этет экен. Именно ушул мусор менен иштейт экен. Мусор заводду бир канча заводдорду курган киши келип кетти бизге Чехиядан. Бир эмес 2 жолу келип кетти. Ошолордун группасы азыр ТОну даярдап атат. Анан бизге сунушун даярдайт. Кандай финансирование болот, канча жылда бул өзүн оккупать этет, кандай переработка болот, качан баштайбыз, качан бүтөт деген маселени биз айтып атабыз. Силер бизге ошону биз элге айтышыбыз керек. Мен ошол бир компанияны тандагандай меники айтышым керек. Дорожный картаны көргөзүшүм керек. Мончанчы айда 23-жылдын мончасына контрактка кол койдук. Ошол контрактка жараша биз кайсы жылы бүтөбүз мусор завод. Ошол мусор завод кандай болот деп бизге ошону ачыгын айтышыбыз керек. Биз жөн эле сөз эмес, бул реально элдерге айтышыбыз керек. Себеби элдер эртең бизден сурайт, менден да сурайт.